Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадан көрүп аткан эже карындаштарым, амансыздарбы? Бизде эгер агаларым, ийнелерим көрүп аткан болсо, бул видеону эже карындаштарым бөлүшө кетиңиздер. Элдин оозунда мындай көптөн бери угуп жүрөбүз. Бекеева Мерим эжекебиз мына 10 жылдан бери косметолог болуп, анан массаж жагынан дагы эл оозунда болуп келет. Буйрус эжекебиз мына обученияларды баштаптыр. Бул косметология канчадан канчага чейин тапса болот. Бул негизи эле кандай жумуш, оор кыйшыны толук маек алып берелик. Бүгүн биз метро Дубровкадан сиздер менен көрүшүп турабыз. Дубровканын жанында эле. Эжеке саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кыйналбай чарчабай иштеп атасызбы? Жакшы, баары рахмат. Бул кеңсеңизге ачылганына 1-2 күн, 3 күн эле болуп калыптыр. 3-чү күн бүгүн. 3-чү күн отурабыз. Мына чөдөгө деле обучениянын баасы канча, ошонун суроону берейин сизге. Обучениянын баасы эгерде бул жерге келип практика кылып, стажировка кылып, анан кийин онлайн окуса 20 000 болот. Бул скидка менен. Бул жерде косметолог, эстетист, массажистка болуп чыгат. Ошондой эле японский массаждын түрлөрүн, бетке туура чистка кылганды, угрилерден, анан кыргыздардын бетинде көп эле корейский деп косметика туура эмес каражаттарды колдонгондуктан беттеринде кара тактар көп болот. Анан кийин ысык сууктан бетин защита туура кам көрбөгөндүктөн куперозалар болот. Ошолорго биз туура кам көргөндү үйрөтөбүз. Мен үйрөтөм. Анан кийин биздин косметикабыз болсо, косметиканын линиясы эроботаника, эч кандай животный жырлар жок, жан жаныбарлардын майлары жок, бүт органика, чөптөрдөн жасалат. Анан синтетика жок, гормондор жок. Ошондой эле 12 жаштан баштап 90 жашка чейин туура кам көрүү, жаштыктын сырларын, туура кантип үйдөн дагы жаш болуунун сырларын үйрөтөмүн. Мисалы келсе, ошол 20 000ге окутат экенсиз. Эгер онлайн болсочу ошол онлайн болсо 10 000ге окутам. Онлайн 10 000 болот. Бул жерге келип практика кылса 20 000 болот. Ошондо окуу канча күн уланат? Окуу деген мен келген күндөн баштап эле практика, биздики көбүнчөсү практика басым жасайбыз. 2 жума окуйт. Анан кийин 2 жумадан кийин уже өз алдынча кабинет ачыппы же өз алдынча баягы өзүнүн айыл жергесине барыппы иштеп баштаса болот. Же болбосо салондорго да кирип иштеп баштаганга уже даяр болуп чыгат. Сертификат бересиз, сертификат берилет, авторский сертификат берилет. Анан кийин повышение кылам ушундай десе, ага дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Российский дипломдорду алам, же болбосо российский сертификаттарды алам. Россиянын базасы менен ошондой мен мыкты косметолог болуп чыгам десе, ага дагы доступтар болот. Ошол 8 жыл аралыгында 50дөй ошол окуучуларды окутуп чыгардым деп калдыңыз. Негизи өзүңүз каякта окуп бүтүрдүңүз эле? Кандай сертификаттар, дипломдоруңуз бар? 2 дипломдун эсимин, российский 2 дипломдун эсимин, бирөөсүн Санкт-Петербургдан алгам, экинчисин Москва жергесинден алгам. Ошондой эле Дагестандан алгандагы сертификаттарым бар. Дагестандан окугам, ал жактан онлайн окугам, офлайн окуган, алган 97% менен алган кызыл диплом Москва жергесинде, анан Санкт-Петербургдан алган дипломдорум бар. Эже ушул сизден окуп чыгып канча сомдон канча сомго чейин иштеп тапса болот ушул тармакта? Ошол боюнча да айтсаңыз, негизи эле бардык обученияны айтканда ошол жагы дагы маанилүү да, кызык болот. Бул сулуулук тармагында негизи эле акчаны жакшы тапса болот. 12 саат, 13 саат иштеп кереги жок. Сизге өзүңүзгө ыңгайлуу болуш керек. Биринчиден, баягы өзүңүз убакытты өзүңүз бөлөсүз. 4 саатпы, 5 саатпы өзүңүз ошого жараша, мисалы үчүн бир күндө 2 клиент алсаңыз деле 1,5 миңден 3 миң сомго чейин тапсаңыз болот. Жок, мен эртеден кечке чейин иштеймин десеңиз, бир күндө 5 миңден 10 миңге чейин 10 миңге чейин тапсаңыз болот. Анан жаңы баштагандар, конечно, баягы арзан баштайт. Опыт ага деген колдорун көндүрүш керек, өзүлөрүн көндүрүш керек ал системага. Эң аз эле таппадым дегени 40 миңден 60 миңге чейин табышат. Бул эми Кыргызстанда. Москва жергесинде 70 миңден 90 миңге чейин табышат. 70 миңден 90 миңге чейин табат. Сиз ошол
сизден окугандарды жумуш менен да камсыз кыла аласызбы? Бир тааныш билиштерге айтыппы? Ооба, ал жагы дагы бар. Ооба, менден окуган кыздарымдан бир да кыз баягы үйүндө отуруп же жөн эле калган кыздар эмес, ошондой эле менден окуган кыздар Баткен жергесинде, Көлдө, Бишкекте, Нарында, ошондой эле Москвада 3 кызым уже өз алдынча кабинеттерди алып, өз алдынча иштеп баштады. Мен болгон топтогон ушуга чейинки топтогон билимимдин баардыгын болушунча бергенге аракет кылам. Өзүм дагы бул жерден скульптурный массаждан өтө деген жакшы результаттарды алып, ошол менен өзүмдүн кыргыз айымдар менен бөлүшкүм келип, обученияны баштаганыма мага 1,5 эле жыл болду, кыздарды окутуп баштаганыма. Ошондуктан эми аз 50дөй окуучум бар. Анан кийин мени тааныгандар билишет, жакшы результатка жетип, ошондой эле туура косметикаларды дагы сатып, жакшы доходко чыккандар бар азыркы күндө. Ошол. Анан эжеке бул тармакка сиз кантип келип калгансыз? Мисалы, ар бир нерсени себепчиси болот го, сизге эмне себеп болду эле? Бул тармакка келген себеби мен бетимде көйгөйлөр бар болчу. Туура эмес кам көргөндүктөн, билимдин жетишсиздиги болгондуктан мен да изденип жүрүп, анан кийин мен биринчи багы ошондой эле сулуулук тармагына мен тырмак аркылуу келгем, тырмак, кирпиктерди жасап, анан кийин чач, анан алардан уже аллергия баштап, уже күчөп бетиме уже сухость пайда болду, бетиме чакалай деп коет, кургап, ошондой купероза. Ошонун айынан келгем, изденип жүрүп, анан ушу косметология табигый жол менен кантип жаш сулуу болуштун эмесин издеп, жолун издеп, ушу косметологияга келип калдым. Азыр Кудайга шүгүр, өтө жакшы результаттарга жетип атам. Анан кийин кыздар менен да бөлүшүп, биздин көп эле жакшы, өтө жакшы деген отзывдарыбыз бар. Бир учурда канча эже карындаштарды окутууга мүмкүнчүлүк бар сизде биякта? Өзүңүз элесизби биякта азыр кандай? Азыркы учурда өзүм бар, менден окуган ученицам бар. Ал дагы экөөбүз баягы биргеликте ошо бул жерди мындай ойдо жок жерден эле ачып калдык, потому что буга чейин бир салондо иштечүбүз. Ал жерге менин клиенттерим батпай калды. Аябай көп болуп, мен ученицам дагы алып, мен дагы алып успеть этпей, прям ажиотаж болуп, биздики негизи рекламага муктаж эмеспиз, элдер өзү эле сарафановый радио кылып өзлөрү реклама кылгандыктан ал жерге батпай, анан ушул жерге келип эле Дубровкадан токтолуп, ушул жер жагып, биздин жүрөгүбүзгө жакын болуп, ушул жер жагып, анан ушул жерге келип калдык. Бир моментте 5 кызды алып окутканга чейин мүмкүнчүлүк бар. Чтоб алар четко, ясно, өзлөрүндө жакшы, опытный болуп чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Окуу канча күн бою болот, дагы айтып койсоңуз? Окуу деген 2 жума болот. Ошол келген күндөн баштап эле практика болот. Материалдарды беребиз, адамдан өзүнүн убактысына, убакыт саатына карап келе берет. Обедке чейин же выходной күндөрү келсе болот, жумуштан кийин келип окуса болот. Анан кийин өзүнө ыңгайлаштыруу. Ошого башка жумушка кошуп деле бул жумушту алып кетсе болот. Акырындыктан өзүнүн колун көндүрүп, же болбосо туура косметика тандап бергенди да үйрөнүп эле сразу эле доходко чыкса болот. Бул метро Дубровкадан алыс эмес жер жайгашкан. 2 минутта. Ооба, экинчи выхтан чыгып эле оң солду караганда центр электроники деп жазылып турат. Ошонун эскалатордан чыгасыздар. Примерно бир 150 метрдей басканда канча эле оң жакта? P39. P39 дегенде иштөө убактыңыз кандай эже биякта? Бул жерде деген негизи саат эртең менен 10до ачылат торговый центр, кечки саат 8ге чейин. Жакшы экен. Азыр сиз окута турган услугаларды бул жака эже карындаштар келип көрүнүп, өзүмө кам көрөм десе кандай болот? Келип ошондой услугаларыңыздан барбы? Услугаларыбыз ооба, бизде ошо боюнча да токтолуп кенен айтып берсеңиз. Бизде деген услугалар бетине чистка лица кылганды үйрөнүшөт. Чистка лицалар бар. Жасап бересиздер. Жасап беребиз. Бизден келгендерге бир аз жөндөрү кылып берсеңиз, мына суранып атам. Сиздерден келгендерге скидка болот. Биздики 1 ай бою скидка. Любой процедура 1000 рубль. Орозо ичи дагы. Орозого байланыштуу дагы скидка болот.
удаление азыр туура эмес, каш, каштын формаларын туура эмес чегендер өтө көп. Бизде деген баягы оорус, мындай оорутпаган жашнакай бизде өтө жакшы аппарат алдык. Ошол менен удаление кылып беребиз, ошол эле стрелкаларды, көзүн кашын өчүрүп беребиз, бетинде пигментацияны кетирип беребиз. Ошондой эле японский аппараттар менен куперозаны, бетиндеги арыла албай жүргөн кара тактарды, угрилерди, анан кийин тоголок, баягы кыргыздардын бети баягы өтө тоголок жашнакай беттерди биз кичирейтип жашнакай кылып беребиз. Массаж дагы барбы ошондо? Ооба, массаж дагы бар, оздоровительный массаж бар. Эми көбүнчө эле азыр биздин көп айымдар отуруп иштешет, ошондой эле мырзаларыбыз дагы отуруп иштешет. Эркектерге дагы бар, аялдарга дагы бар, ошондой эле холкаларга бар, грыжаларга бар, иштери чыгып кеткен, курсактары чыгып кеткен, аларга дагы массаждарыбыз бар. Япон аппараттын жардамы менен ошону кетирип беребиз. Варикоздорго мен өзүм ошол аппараттан результатын көрүп, ушул эме менен компания менен иштешип калгам. Өтө жагат мага, результаты, эффектиси өтө жакшы. Мынакей мекендештер, эжекелерим, кызыккандар болсо номерлерин жазып койдум, адрестерин бул жерге жазып койдук. Машина менен келчү агаларым болуп калса, парковкалар, такси парковка дагы бар. Рыноктун ичи саатына 50 рубльден. Чайханаларыбыз бар, бул жерде дары чөп саткан ошончо кыргыз дүкөндөр тартып жүрөбүз. Келиңиздер мына орозо ичи, мына арзандатууну мына старт берип баштап койдук. Ишиңизге ийгилик эжеке. Ар дайым ушундай жакшылыктарда көрүшүп тура берелик, билгениңиздер менен бөлүшүп, обучение баштаганыңыздан аябай жакшы экен. Үйрөнүп алыңыздар. Жеңил окат, мындай айтканда, кечке ошол посудомойка же уборкада же башка жерлерде иштегенге караганда эч ким сиздерди мындай аркаңардан такалабайт, муну кыл, муну кыл депчи, мындай өзүңүздөр иш алып барасыздар да, эме иш баштап дегендей, ушундай кыргыздар салондорго кирип иштесеңиздер болот. Көрүшкөнчө анда, ишиңизге ийгилик. Дагы бир жолу канал катталып, группаларын бөлүшүп коюш эсиңизден чыкпасын. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн, кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.